Демек тугандар, эмне үчүн мына Курандын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 23 жыл окуган, түнү күнү окуган. Биз азыр кандайдыр ушу Куран окуганга, Куран ачкангачы кандайдыр бир дарманыбыз жок болуп атат. Чото товфигибиз жок болуп атат. Аракетибиз жок болуп атат. Кичине бир Алла Тааладан сурайлы баарыбыз эле. Эркектер деле, аялдар деле. Иншаллах Алла субханаху ва таала берген Куранды азыр окусак, өлгөндөн кийин окуйбузбу? Ким өзүнө окуса Куранды ошого жетпейт. Кийин өлгөнүңдөн кийин миллион адам топтолуп окуса делечи, сен өзүң тирүү кезиңде окуганыңа жетпейт, билип кой. Сиз өзүңүздүн тирүү кезиңизде Куран окуганыңызга жетпейт, ошо кийин канча окуса да. Ошон үчүн Куранга убакыт бөлөйлү. Куранга убакыт бөлгөнгө биринчи орунга коёйлу. Эртең таң атканда бисмилла дегенде Курандан жашоону баштайлы. Соданы, саясатты, дыйканчылыкты, сапарды, эмнени баштады? Курандан баштайлы. Куран менен баштайлы, Куран менен бүтүрүп жатайлы. Ушундай жашоого өтөйлү, нурлуу жашоого өтөйлү. Периштелер түшө турган, нурлана турган, кабыр нурланат, ахирет нурланат. Пайгамбарыбыздын кубанычы, пайгамбарыбыздын көзүнүн кареги, пайгамбарыбыздын рахаты, пайгамбарыбызга үммөттүн кылган амалы сунушталып турат, көрсөтүлүп турат. Жалпысынан. Ошон үчүн иншалла канча көп Куран окусак, алхамдулилlah, биздин жашообуз таптакыр башкача болот. Байлар да бактылуу болот, кембагалдар да бактылуу болот, оорулуулар да бактылуу болот. Алла Таалам Курандын берекесинен бардык проблемаларды чечет. Не проблема бар? Айт. Любой проблеманы чечет. Дүйнөдө кичинекейин дагы, чоңун дагы, ахиреттикин дагы бардык. Ошон үчүн иншалла келиңиздер Куранга көңүл бурайлы, Куран менен достошойлу, Куран менен сырдашайлы, Куранга жакын бололу. Аракет кылабызбы иншалла? Алла кабыл болсун. Духан сүрөсүн окуганга, мынакей ар бир сүрөлөрдө айтып атат. Бул жерде келе турган болсок, Тирмизи шарифте келет, Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Духан деген сүрө бар, Хамим Духан. Ким ушуну окуса, жума күнү, жуманын түнү күнөөсү кечирилет дейт. Абу Хурайрадан риваят, пайгамбарыбыз айтат, жуманын түнү Хамим Духанды окуса, жана Ясинди окуса, күнөөсү кечирилген абалда турат дейт. Абу Я'лада риваят, Абу Хурайрадан, ким Ясинди окуса, түндөсү эртең менен күнөөсүнөн таптаза кечирилген абалда турат дейт. Булардын бардыгы тугандар, алхамдулилlah, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге жума күнү өзгөчө Куран окуганга, жума күнү өзгөчө салават айтканга, мына жума күнү өзгөчө тазаланганга, жума күнү өзгөчө кабырларды зиярат кылганга бизге алхамдулилlah ушунун бардыгы жуманын өзүнчө орду, өзгөчө макамы, таасири, касиети. Биздин жума, биздин майрамдагы ибадаттагы жума, ид ва ибада. Айтыбыз дагы ибадаттагы да болчу жума.